Саламатсыз урматтуу замандашым. Анда эмесе сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр биз ушу интернеттен хостинг жана доменди тандоо боюнча сабагыбызды баштайлы. Деги эле хостинг менен доменди тандоо интернетте же болбосо хостингди берүүчү компаниялар абдан көп. Мисалы үчүн бул жерге жазып көрсөңүздөр хостинг и домен деп коелу. Энтерди бассак мынакей канча деген 3.670.000 результат чыкты жыйынтык. Башкача айтканда мына ушунчалык бул хостинг жана домен менен байланышкан сөздөр камтыган сайттар. Ошондой эле хостингди берүүчү сайттар абдан көп. Мынакей хостинг 1 гигабайт, хостинг домен жана башка. Эми мунун баарын карап отуруунун кереги жок. Мен хостинг боюнча абдан колдонуп көргөн, өзүм колдонуп көргөн хостингди карап көрөлү. Мисалы, Jina деген хостинг, jina.ru, www.jina.ru. Бул жерде абдан баасы дагы арзан. Анткени деги эле хостингдин жана домендин эки түрү болот. Бул бекер жана акылуу. Акы төлөп. Башкача айтканда, ар бир айга кандайдыр бир суммада акча төлөп турушубуз керек хостингге. Квартирада жашаган сыяктуу эле квартирага акча төлөгөн сыяктуу эле буга дагы ай сайын акча төлөнүп турат. Негизи бекер хостинг менен акылуу хостингдин айырмасы эмнеде? Негизги айырмасы албетте акылуу хостингде көптөгөн мүмкүнчүлүктөр камтылган. Ошондой эле акылуу хостингдер бул ошо сайттын иштешине кепилдик беришет. Эч кандай сбойсуз иштешине, бузулуп калбастан иштешине кепилдик беришет. Ошондой эле көптөгөн программалык камсыздоолор камтылган. Мисалы үчүн мына бул жерде карап көрсөңүздөр, мына цены дегенди карап көрө турган болсок, бул жерде Jina'da эң жакшы жери бул керектүү, бизге керектүү гана программалык камсыздоону кошуп алсак, ошого жараша мына акчасы дагы суткасына канча рубльдан төлөнүп турат. Негизи сайт түзүүдө көпчүлүк программалык камсыздоолор бизге керексиз деле болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан аларды бул жактан бул жака кошпойбуз. Ошону менен биз арзаныраак кылып, хостингди арзаныраак кылып тандап алсак болот да. Ошондой эле мынакей доменди сатып алыш үчүн биринчи доменде проверка домена деген жер бар. Ошол жерден биз колдонуп турган доменди текшерип алсак болот. Башкача айтканда, ал доменибиз бошпу же бирөө аркылуу уже алынып калганбы, ошону текшерип алсак болот да. Мисалы үчүн биздин сайт информатик, анда информатик деп жазып көрөлү. Информатик. Жана домендик бул жактан кеңейтилиши. Ru, net, мисалы Ru менен көрөлү. Бул жерде KG деген жок. Анын үчүн Кыргызстандагы хостерлерге кайрылышыбыз керек, KG-ни кошуш үчүн. Азыр мен бул жердин жөнүндө com деп көрөйүн. Проверить. Мына домен занято. Демек, бул informatic.com деген башка бирөө аркылуу алынган. Андан башка biz деп көрөлү. Проверить. Домен занят. Info деп көрөлү. Домен занят. Көрүңүздөрбү? Демек, informatic деген домен көпчүлүк учурда бош эмес экен. Ошондуктан биз бул жерге KG дегенди кошуп көрөлү. Анда мисалы comду карап көрөлү. Проверить. Мына домен свободен. Эгерде доменибиз бош болсо, анда ошо домен свободен деп чыгат. Жана мынакей ушул доменди алгандан кийин ал доменди сатып алышыбыз керек. Эми бул жерде мен алардын баарына кайрылып отурбайм, анткени биздин курс базалык курс болгондуктан жана жаңы үйрөнчүктөр үчүн болгондуктан биз бул доменди сатып алуу, хостингди сатып алууга кайрылбайбыз. Эмне үчүн? Анткени биз өзүбүздүн сайтыбызды мындан башка бесплатно же болбосо акысыз домен хостингдер бар. Ошол хостингге гана жүктөп текшерип көрүшүбүз керек. Ал эми кийин аны сиздер жакшы укмуш бир сайт түзсөңүздөр, аны домен сатып алып, хостинг сатып алып, ошондой акылуу хостингге койсоңуздар болот. Ошондуктан мен бул акы төлөп алган хостинг менен доменге көп кайрыла бербейин. Азыр болсо биз убактыбызды кетирбей, ошо бесплатный же болбосо акысыз хостингде катталып, ошол жерге биз өзүбүздүн сайтыбызды жүктөп көрөлү. Демек, акысыз хостингдерди абдан көп. Мисалы, бул жерден бесплатный дегенди астына кошуп койсоңуздар, бесплатный хостинг и домен. Мына бесплатный же болбосо акысыз хостингдерди абдан көп. Бирок ошолордун ичинен мен дагы бирөөсүн тандап алдым. Ал Sitescopy.ru деп аталат. Демек, бул мүмкүнчүлүгү абдан чоң экен. Мынакей жөн эле акысыз хостингде эле бизге эмне берилет?
рекламасы жок. Анткени көпчүлүк акысыз хостингтерде бул реклама кошуп коюшат, өздөрү сайтта өздөрү реклама кошуп турат. Ошонусу менен ал бизге ыңгайсыз болуп эсептелинет да. Ал эми бул жерде 10 гигабайт. 10 гигабайт деген бул сайт үчүн абдан көп. Көлөм 5 база данных. PHP бул абдан ыңгайлуу да. И ошонун баарысы демек бекер на весь срок. Ал үчүн демек эмне кылабыз? Ушул бесплатный же болбосо акысыз хостингке биринчиден катталышыбыз керек экен. Демек, мына дагы бир жолу айтам, Sitescopy.ro веб хостинг. Демек, эмне кылабыз? Биринчи бесплатный хостинг деген жерге келебиз да, заказать дегенди басабыз. Эми зарегистрируйтесь деп атат. Башкача айтканда катталышыбыз керек. Берге биз өзүбүздүн электрондук дарегибизди жазабыз. Мисалы мен жазам elmugalim@gmail.com. Сиздер өзүңүздөрдүн электрон дарегиңиздерди жазасыздар. Атыңызды Касымбек. Введите пароль деп атат. Бул жерге өзүңүздөр каалагандай бир парольду ойлоп табасыздар. Мен мисалы пароль ойлоп табайын. Жана ошол парольду эле кайталайсыз. Жана бул жактан болсо, могу жерде турган кодду киргизишибиз керек. Демек T Y D O X. Бул жерден болсо я соглашаюсь с условиями клиентского соглашения деп коебуз да птичканы, анан создать клиентский аккаунт дегенди басабыз. Почти завершена. Эми мынакей, ушул жерден мен сабагыбызды токтото турайын, анткени биздин emailга кат жөнөтүлдү. Ошол каттан биз активация кылышыбыз керек экен. Мына азыр карап көрөлү. Эгерде келип калып турган болсо, мынакей келиптир. Регистрация мына бат эле келип калыптыр. Sitescopy электронная почта клиента, подтверждение регистрации. Мына ушул жерден биз подтверждение дегенди басабыз. Регистрация завершена. Теперь вы можете создавать аккаунты. Эми ушул жерден аккаунт создавать этип коелу. Негизи акысыз хостингтерде биз домен түзсөк болот, бирок доменибиз экинчи деңгээлдеги домен болуп эсептелинет. Азыр көрөсүздөр аны. Вебрайт. Мына субдомен, башкача айтканда экинчи деңгээлде. Бул жерде мынакей ошо расширениясын же болбосо кеңейтилишин бирөөсүн тандап алабыз. Мисалы e3v.ru. Бул жака болсо биз жанагы өзүбүздүн сайтыбыздын домендик атын жазышыбыз керек. Мисалы биздики informatik дегенбиз, informatik. Демек биздин сайтыбыздын дареги ушундай болот. informatik.chekit e3v.chekit.ru деген. Пароль. Бул жака дагы пароль ойлоп табышыбыз керек. Жанагы эле парольду коюп койсоңуздар болот. Бул жака дагы пароль кайталайбыз. Жана бул жерден биз могу жердеги кодду киргизишибиз керек. UO77P. Создать. Аккаунт создается. В связи с распространением зон DNS это может занять до 12 часов. Демек, ошондуктан бир аз күтүшүбүз керек. Бул биз берген аккаунт азырынча түзүлүп атат. Ошону менен азырынча сабагыбызды аяктап туралы. Качан биздин аккаунт түзүлгөндөн кийин кайра сабакка кайрылабыз. Ушу менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.